Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар жана YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны мен Кудайберди Душоев тааныштырам. Чегара жаңжалында каза болгон аскер кызматкерлеринин жакындарына батир берилет жана 1 миллион 200 миң сом кенемте төлөнөт. 2022 жыл үчүн Баткен облусуна бекитилген бюджет дээрлик 4 миллиард 200 миллион сомду түзөт. Жүзгө чукул жоокерге биринчи офицердик аскер наамы ыйгарылды. Эми ушул жаңылыктар тууралуу кененирээк маалымат. Чегара жаңжалында каза болгон аскер кызматкерлеринин жакындарына батир берилет жана 1 миллион 200 миң сом кенемте төлөнөт. Өлкө башчысы Садыр Жапаров 20 октябрда президенттин администрациясынын имаратында Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын чегара айылдарынын тургундары жана өлкөнүн активдүү жарандары менен жолугушуу өткөргөнүн президенттин басма сөз кызматынан кабарлаган. Маалыматка ылайык, жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз-өзбек мамлекеттик чегарасы жана Кемпир-Абад суу сактагычына байланыштуу кеңири маалымат берилди. Аталган жыйында президент Садыр Жапаров Баткендин кыргыз-тажик чегарасындагы акыркы окуяда каза болгон аскер кызматкерлеринин ар биринин үй бүлөсүнө 1 миллион 200 миң сом кенемте төлөнөт жана батир берилет. Ошондой эле жара аталган аскер кызматкерлерине 100-200 миң сомдун кенемте төлөнүп берилерин айтты деп жазды Азаттык сайты. Эки миң жыйырма экинчи жыл үчүн Баткен облусуна бекитилген бюджет дээрлик 4 миллиард 200 миллион сомду түзөт. Кыргыз Республикасынын финансы министринин биринчи орун басары Руслан Сүйналиев 2022 жыл үчүн Баткен облусуна бекитилген бюджет 4 миллиард 197 миллион сомду түзгөнүн билдирди. Сүйналиев сентябрь айынан баштап өнүктүрүү программасынын алкагында 500 миллион сом Баткен облусуна бекитилген. Бүгүнкү күндө аймакка жардам көрсөтүү үчүн жергиликтүү тургундарды колдоого, турак жайларды калыбына келтирүүгө 100 миллион сом, чегара аймактарына 110 миллион сом которулду деп билдирди. Ошондой эле капиталдык салымдар беренесинин көлөмү 3 миллиард сомго көбөйтүлгөн. Бүгүнкү күндө финансы министрлиги тарабынан 1 миллиард сом бөлүндү. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ал сумманы пайдалануунун жыйынтыгын эсептеп бизге сунушу менен кайрылат. Анын негизинде кошумча каражат бөлүнөт деди. Ал эми Баткен облусуна жардам атайын эсебине түшкөн каражаттын суммасы 327 миллион сомду түздү. Анын ичинен 84 миллион сом которулган. Бөлүнгөн каражатты Баткен облусунун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тескейт деп белгиленет маалыматта. Булак кабар маалымат агенттиги. Жүзгө чукул жоокерге биринчи офицердик аскер наамы ыйгарылды. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө мөөнөттүү аскер кызматын өтөгөн жогорку билимдүү жоокерлерден запастагы офицерлерди даярдоо боюнча окуу соңуна чыкты. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Окутууда жоокерлер аскер илиминин теорияларын жана башкаларды окуп, аларды практикада бышыкташты. Жыйынтыгында комплекстүү экзаменди ийгиликтүү тапшыргандар гана офицердик запастагы лейтенант аскер наамына ээ болушту. Лейтенант аскер наамын тапшыруу салтанаты 19 октябрда өттү. Жүзгө чукул жоокерге биринчи офицердик аскер наамы берилди. Студияда жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырган мен Кудайберди Душоев, Салам радиосу дайым сиздер менен.